Бүгүнкү числону жазгыла. Бүгүн 27 октябрь, шейшемби. Дептерге числону жазабыз. 27 октябрь, шейшемби. Саламатчылык, Адылхан. Числону туура жазгыла. 27 октябрь, шейшемби. Кана балдар, анда бүгүн сабакта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Сүрөттөрдү карап, божомолдогула. Бул биринчи сүрөт. Кана эмнелерди, кимди көрүп турасыңар? Эмне жөнүндө бүгүн сабак болот? Ойлонобуз, балдар. Булар кимдер? Кандай деген тема болот деп ойлойсуңар? Мектеп дейт, балдар дейт дагы. Окуучулар дейт дагы. Экөө бири-бирине ким болот? Мисалы, силер дагы. Окуучулар, анан дагы эмне деп айтылат? Бир класста окусаңар. Бүгүн 27 октябрь. Классташ дейт Руслан. Туура. Бүгүнкү биздин темабыз менин классташым, мой одноклассник. Классташ — это одноклассник. Туура, классташ болосуңар бири-бириңерге. Теманы жазып койгула. Записываем тему. Менин классташым. Менин классташым. Жакшы. Кана балдар, анда бүгүн сабакта эмне кылат экенбиз? Кандай тапшырмаларды аткарабыз? Сегодня на уроке познакомимся новыми словами. 27, Руслан, октябрь. Жаңы сөздөрдү өздөштүрөсүңөр. Ооз-эки жана жазуу кебинде активдүү колдоносуңар. Классташың сүрөттөп айтып бересиңер. Классташы менен эмне үчүн сыймыктана турганын айтып бергенге үйрөнөсүңөр. То есть мы сегодня научимся несколько новых слов у нас будет. С этими словами вы будете составлять предложения, словосочетания и расскажете о своем однокласснике. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Сөздөрдү сөздүк дептерге жазгыла. Слова записываем в словарной тетради. Берешен — щедрый, ишеничтүү — надежный, тарбиялуу — воспитанный, кичипейил — уважительный, сыймыктанам — горжусь. Айсулу, бүгүнкү тема менин классташым. Почему поздно подключаетесь, ребята? Менин классташым. Так, новые слова записываем и повторяем за мной. Берешен. Берешен. Щедрый. Берешен кыз. Айжан берешен. Ишеничтүү. Ишеничтүү. Надежный. Надежная. Ишеничтүү дос. Ишеничтүү адам.
Ишеничтүү. Тарбиялуу. Тарбиялуу. Воспитанный. Воспитанная. Тарбиялуу бала. Азамат тарбиялуу. Угу. Словарик записываем, ребята, успеваем. Кичипеиль. Кичипеиль. Уважительный. Кичипеиль кыз. Кичипеиль окуучу. Сыймыктанам. Сыймыктанам. Горжусь. Мен сыймыктанам. Я горжусь. Мен сыймыктанам. Жаздык, балдар? Эми кана сөз айкаштарды туура туташтыргыла. Нужно правильно соединить словосочетание. В первом столбике кандай – это значит какой, какая. Кичипеиль, берешен, эмгекчил, ишеничтүү, тарбиялуу. Экинчи мамычада ким? Кто? Дос, классташ, кыз, бала, окуучу. Например, первое словосочетание bizde эмне болот экен? Берешен бала, щедрый мальчик. Теперь вы составляете след түзгүлө. Запишем только два словосочетания. Сначала составьте правильно, озвучьте его, а потом запишем. Кандай болот, кантип түзсөк болот? Кана ойлонуңуз, балдар. Кана сөз айкашын ким түзөт? Кандай дос дейт Руслан? Кандай дос? Выпираем мынакей, кандай деп турат? 5 сөздүн бирөөсүн койсоң, ошондо туура болот. Арлан, только два словосочетания записываем. Туура, Айсулу. Ошентип айтсак болот, жакшы. Ян правильно ответил. Руслан, туура. Дагы ким айтат? Тарбиялуу кыз, Маргарита, правильно. Дагы балдар, кандай сөз айкаш түзсөк болот? Классташ дегенди катыштырып түзбөйсүңөрбү? Султан туура, бирок болуп жазылат, эмгекчил болуп. Дагы бир окуучунун жообун күтөлү. Кана ким айтат дагы? Жакшы, Руслан, ошентип да айтсак болот, туура. Маргарита туура жооп берди. Ян туура. Азаматсыңар. Айтегин бул эмне? Жакшы, балдар. Демек, сөз айкаштарын түздүк, составили словосочетание. Кийинки тапшырманы карайбыз. Үлгүгө карап сүйлөм түзгүлө. Вам дан образец предложения, а вы должны, где вопросительный знак, на этот вопрос ответить сами. Мисалы эмне деп атат? Менин классташым Адилет берешен бала. Мой одноклассник Адилет
Щедрый мальчик. Сенден сурап атат, силерден. Сенин классыңда кимдер берешен? Как вы ответите на этот вопрос? Сенин классыңда кимдер берешен? Кана ойлонуп жооп беребиз. Сенин классыңда, это получается в твоем классе, да? Кто щедрый? Сенин классыңда. Мен дейт Алыбек. Дагы ким жооп берет? Жакшы, Маргарита. Дагы ким айтат? Балдар, ойлонуп жооп беребиз бат-баттан. Жакшы, Каныкей. Менин класста эмес, менин классымда. Же биздин класста болот. Внимание на окончание, как оно заканчивается, обращаем. Дагы. Калганыбыз. Кана Арлан, Семетей жооп бергилечи. Мирослав. Ким айтат дагы? Алмаз. Демек, менин классымда IBB берешен дейт. Айлин жооп берди. Менин классымда IBB берешен дейт. Жок, Ева, это классную работу, которую мы сейчас выполняем. Кийинки сүйлөм, кийинки сүрөттү карагыла. Акылай кичипейил жана ишеничтүү кыз. Классташ кыздардан кимдер кичипейил? У вас спрашивают. Классташ кыздардан кимдер кичипейил? Кана ким жооп берет? Аябай ойлонуп атабыз, ким кичипейил болду экен класста деп. Кыздар да аны айтып атат, внимательнее, да? Кто из девочек у вас? Спрашивают в классе. Кана кимди айтасыңар? Кичипейил кыз деп. IBB дейт. Айсулуу, толук жооп беребиз да. IBB кичипейил кыз деп. Дагы ким жооп берет? Мен кичипейилмин дейт Каныкей. Жакшы, дагы ким айтат? Руслан сурап атат, классташ кыздардан кимдер кичипейил дейт. Айлин жооп берди, Лаяна кичипейил дейт. Нурамир, суроого жооп бер. Дагы балдар. Менин классымда, мисал үчүн, Мадина кичипейил. Мадина барбы сабакта? Менин классымда Лаяна кичипейил деп бирөө жооп берди да. Кийинки сүйлөм, кийинки сүрөттү карайбыз. Биз тарбиялуу балдарбыз. Силер тарбиялуу балдарсыңарбы? У вас спросили. Ооба, дейт Султан. Дагы ким жооп берет? Айсулуу жооп берди. Айлин жооп берди. Дагы Каныкей, эки О менен жазылат. Ооба деп. Демек, биз тарбиялуу балдарбыз деп айта аласыңар, Жакшы. Мен классташым менен сыймыктанам. Я горжусь своим одноклассником. Сен ким менен сыймыктанасың? У вас спрашивают. Ты кем гордишься? Ким менен сыймыктанасың? Кана, эмне деп жооп бересиңер?
Ким менен сыймыктанасыңар? Ян жооп берди. Дагы ким айтат? Тимур менен сыймыктанам дейт Руслан. Дагы Айлин менен дейт Айбиби. Ислам менен сыймыктанам дейт. Айсезим жакшы жооп берди. Мен апам менен сыймыктанам дейт. Я горжусь своей мамой. Айлин менен сыймыктанам дейт. София жооп берди. Жакшы, Али менен сыймыктанам. Эми балдар текст менен таанышабыз. У нас текст менин классташым. Атай рассказывает. Досум Андрей менин классташым. Экөөбүз кошуна үйдө жашайбыз. Бирге эс алабыз. Күрөшкө дагы чогуу барабыз. Ал дайыма улуу адамдарга жардам берет. Андрейдин ушундай мүнөзү үчүн баары жакшы көрүшөт. Мен досум менен сыймыктанам. Значит, Андрей мой одноклассник. Мы с ним вдвоем живем по соседству. Кошуна – это соседние дома. Андрей – уважительный, щедрый мальчик. Мы всегда вместе отдыхаем. Ходим вместе на борьбу. Күрөш – это вид спорта, борьба. Он всегда помогает старшим людям, улуу адамдар. За этот характер его все любят, жакшы көрүшөт. Я горжусь своим другом. Вот такой текст. Эми текст боюнча балдар суроолор берилген. Нужно правильно ответить на вопросы. Атайдын классташы ким? Жооп беребиз. Атайдын классташы ким? Кана, вы внимательно, наверное, слушали и текст, и перевод. Туралыбек. Дагы ким жооп берет? Атайдын классташынын аты ким эле? Аяна жооп берди, жакшы. Дагы Айсезим. Айлин жооп берди, жакшы. Дагы балдар. Туура, Сильвестр. Демек атайдын классташы Андрей. Правильно, Өмүрбек. Экинчи суроо, второй вопрос. Андрей, кандай бала? Как его описывает Атай? Кандай бала? Аяна, дагы. Там были сегодняшние новые слова. Кандай бала эле? Щедрый, надежный, воспитанный деген сөздөрдү айтсаңар болот. Жакшы дейт Маргарита. Кыргызча Айбиби. Аяна туура, Алыбек туура, Кичипейил кен, Берешен кен, Мирослав туура, дагы. Ишеничтүү Игорь. Жакшы. Теперь третий вопрос, үчүнчү сүйлөм. Суроо, тарбиялуу Аяна, жакшы. Алар чогуу эмне кылышат? Что они вместе делают? Андрей с Атаем чогуу эмне кылышат деп айтылды текстте. Кана? Борьба кыргызча кандай болот дедим, Султан? Туура, Алыбек. Күрөшкө барышат. Дагы эмне кылышат? Айсезим. Вместе отдыхают дедик. Кандай болот? Вместе? Аяна туура. Дагы? Чогуу эмне дедик? Эс алышат, Султан. Жооп бердиң, Азаматсың. Чогуу эс алышат, Айсезим жазды. Четвертый вопрос, төртүнчү суроо. Андрейге кимге жардам берет? Андрей кому помогает? Кимге жардам берет?
Чоңдорго Алыбек, жакшы. Кимдерге? Чоңдорго Айсезим, жакшы. Акыркы суроо Атай досу менен сыймыктанабы? Атай гордится своим другом? Алыбек, жакшы, биринчилерден болуп жооп берди. Руслан жооп берди. Оба, Атай гордится своим другом. Теперь, ребята, следующее задание. Тура же тура эмес. Правильное это предложение или неправильное? Атайдын классташы Андрей. Турабы же тура эмеспи? Вы должны написать тура, если правильно. Тура эмес, если неправильно. Султан жооп берди. Айсезим, эмне үчүн туура эмес? Биз текстти кантип окудук? Атайдын классташы Алексей деп окудук. Сүйлөм туура, Айбиби туура. Первое предложение правильное, Игорь, да. Экинчи, Андрей берешен бала. Туурабы? Туура. Жок балдар, Алексей эмес, Андрей болчу, туура эмес, ооба, туура. Андрей берешен бала. Туура, Сильвестр. Он щедрый был, да? Кийинки үчүнчүсү, третье, паркка чогуу барабыз дейт. Правильно? Паркка. Туурабы же туура эмеспи? Султан жооп берди. Дагы? Өмүрбек. Жок, андай эмес. Алыбек жооп берди. Айбиби. Дагы? Сильвестр жооп берди. Жакшы. Айсезим туура. Туура эмес. Демек, алар паркка чогуу барабыз деп тексттен окуган жокпуз, И последнее. Алыбек туура, күрөшкө чогуу барышат. Андрей улуу адамдарга жардам берет. Туурабы? Айсезим жооп берди. Султан жооп берди. Ева. Демек, бул сүйлөм туура. Это правильное предложение. Туура. Сүйлөмдөрдү толуктагыла дейт. Бул сүйлөмдөрдү балдар силер менин классташым. Это будет вам как опорный образец для домашнего задания. Менин классташым, здесь имя должно быть. Алабдан, он очень. Новые слова, какой он? Щедрый, надежный, воспитанный и так далее. Биз чогуу, куда вы вместе ходите или что вы вместе делаете? Алмага, он мне что делает? Помогает. И я горжусь своим одноклассником. Это образец. Когда вы будете выполнять домашнее задание, это вам поможет. Так, ана бүгүн сабакта эмнени билдик? Эстейли. Менин классташым кандай? Ну-ка, новые слова вспоминаем. Менин классташым кандай? Нет, это не пишем. Устно отвечаем. Менин классташым. Жакшы дейт. Баймырза, коос деп айтпайбыз. Если это человек, то это будет сулуу. Берешен дейт. Дагы кандай? Тарбиялуу дейт Арлан. Демек, менин ишеничтүү классташым. Берешен, кичипейил, тарбиялуу. Силер ким менен сыймыктанасыңар? Классташың менен. Кем мы гордимся? Одноклассником, другом, папой и мамой мы гордимся. Вот домашнее задание. Сенин классташың кандай? Написать 5-6 предложений о своем однокласснике. Опорный как бы образец у вас есть на слайде. Сенин классташың кандай? Текст должен состоять из 5-6 предложений, ребята. И отправляйте по WhatsApp. У вас сегодня в Я-классе тестовое задание за четверть. Не забудьте открыть и выполнить.
Я презентацию каждый раз отправляю, да. Ушуну менен балдар сабак аяктады.